мынтип жүрөсүң, тигинтип жүрөсүң деген мага акыл айткандар аябай көп. Мен силерге айтып Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим жана менин инста досторум. Баарыңыздарга түнкү салам айтамын. Мени ушул ой жеп, анан ушундай видео обращение кылганды туура көрдүм. Мынакей азыр кыргыз элимде коронавирус болуп, канча деген адамдар ооруп, канча деген адамдар жардамга муктаж болуп, карантин болуп кыйналып атат. А бирок биз болсо дагы акылыбызга келбей атабыз. Дагы Аллахтын берген сыноонуна моюн бербей атабыз. Өлбөчүдөй жашап атабыз. Келиңиздер, урматтуу кыргыз элим, бири-бирибизге жакшы сөз айталы. Эмне себептен узун кийсең сөлдүрөйт дейт, кыска кийсең жыртаят дейт, чачыңды жасаң саксаят дейт, байлап алсаң тастаят дейт. Көбүрөөк сүйлөп койсоң тиме шакылдайт экен да дейт. Аз сүйлөбөй созулуп отурсаң өзүнчө эле сөлдүрөйт да дейт. Качан оңолобуз, качан жакшы сөз айтабыз бири-бирибизге. Карантин башталгандан бери асылганыңар чыгармачылык инсандар болду. Чыгармачылык инсандар таркатпайбы, чыгармачылык инсандар бербейби деп. Бирөө мисалы чыгармачылык инсандар бирөөгө бергенге милдеттүү эмес. Бер дегенге дагы эч кимдин акысы жок. Бирок жакшыбы, жаманбы, азбы, көппү, колунан келишинче чыгармачылык инсандар аракет кылып беришип атат. Ошондо дагы сүрөткө тартса мактанып атасыңбы дейт. Сүрөткө тартпай койсо, эч кимге көрсөтпөй Аллах үчүн десе, эмне бербей атасыңар дейт. Качан жан дүйнөбүз тазарат? Качан ичи таарлыктан, көрө албастыктан айрылабыз? Эмне себептен билип билбей туруп бирөөнүн аркасынан сөз айтабыз? Эмнеге жамандайбыз бирөөлөрдү? Көзүбүздү ачалы, ойгонолу, өлбөчүдөй жашабайлы. Бүгүн таңга ким чыгат, ким өлүп калат, бир гана Аллахтын гана колунда. Ошондуктан мен сиздерден өтүнүп сурап кетет элем. Бул жашоо кыска. Чыныгы жашоого барганга чейин жан дүйнөбүздү тазалап, бирөөдүн ийгилигине кубанып, бирөөгө жакшы сөз айтканга аракет кылалы. Чыныгы жакшы адам бирөөдүн кемчилигин көрсө дагы бекитип коет. А чыныгы жан дүйнөсү жарды, көөдөнү көр, ичи тар адам бирөөдүн жакшылыгын көрүп атса дагы, бирөөдүн ийгилигин көрүп атса дагы, ошого кубанганды билбей, ошонун аркасынан кандайдыр бир калпушактарды чыгарганга аракет кылат. Мейли, баарына Аллах тараза. Бирок ошенткен күндө дагы могу келип турган сыноону биргеликте, ынтымакта чечкенге аракет кылалы. Эмне жүрөсүң көчөдө, эмнеге антип, мынтип жүрөсүң, тигинтип жүрөсүң деген мага акыл айткандар аябай көп. Мен силерге айтып коет элем, мен көчөгө ойногонуман, жыргаганыман, такыр үйдө эчтеке мындай жумушум калбай калгандан чыккан жокмун. Мен бир нан жеп отурсам, ошонун жарымысына муктаж болгон үй бүлөлөр бар. Ошолор менен барып, ошолорго тең бөлүп берип, ошолордун жүзүндөгү жылмаюун көрүп, кубанып, ошол муктаждарга жардам бериш үчүн чыгып атамын. Ойлонуңуздар. Кичине адам бололу. Өлүп калгандан кийин гана мактабайлы. Жакшы адам эле, мындай эле деп. Тирүүлүктө бирибизди сыйлашалы. Просто ушунчалык жүрөгүм ооруду. Ушунчалык пас адамдарды көргөндө, Аллахым, ушулардын жүрөгүнө ыйман бер деп гана сурана турган болдум. Ошондуктан илдетти баарыбыз биргеликте жеңели. Баарысы жакшы болот. Баарыңыздарды сыйлайм, урматтайм. Урматым менен мен Гүлжайна Атаканова.